Assalamu alaikum. Kardeşlerim, bunları salmasınlar. Biz bu seminerde Kırgızistan boyunca 40 rayonun 10 şehirde ödüyoruz, yılga. 5. yolu ödüyoruz. Her bir rayonun varı, şöyle evlerinin yolu, Kırgaldın bakmaçılıkın faydası. Yani o bakmaçılıkta kantıp başlaş gerek, o şunun kantıp araş gerek taraftarda, o şun taraftardan çıkan produksiyanı, mömönün kayda satış gerek. O şun jönünde sağlık veririz. Biz canlı başlaganda bizin çoğunlukla 2-3 ele kişi katışçı. Көп kişi gelişimiz. Hazır yıl ötken sayın aylarga suranı, aylar ötüklerimizde atayım çok ürünlerimizde dölöp, canışlarga okşap, akça jumşap bizge karap koyup çağırıp özlerinin aylarına şunday azamatlar sabah ötközüp atacakты. Buna canış degen sizlerden жердешиңер biz yenimiz жигиттин сунушу менен келип ушул Кара Шаар бак отургузуу семинарын өткөрөбүз. Биздин бак отургузуу семинардын аты бак дават. Бак деген бак, дават деген чакыруу, бакка чакыруу. Биздин ошол Кыргызстанда ишке жарамдуу азыр 3,5 миллион гектар жер бар. Мына 3,5 миллион гектар жердин айда кылып иштетип бак кылып турган жердин болгону 500 000 гектар жери эффективдүү иштелип атат, калгандары иштебей эле жатат. Мына азыр ушул биздин пропаганданын ошол таасири менен азыр элдер ошол жайып болуп жазылып калган, бирок кунарсыз жерлердин бардыгын ушул бак отургузууга сурап жатышат азыр. Элдер сурап алдыңкы балдар ушу 100 гектардан жер алып, жанагы жерге суу чыгарып өздөштүрүүнү башташты. Бул өтө жакшы. Мына азыр быйылкы жылда Кыргызстан боюнча 500 000 гектар жерди ушул бакка бөлүп берип атышат. Ар бир райондо 200 000ден 100 000ден ар кандай. То есть 1000 гектардан, 2000 гектардан, 30 000 гектардан болуп, ар бир районда бар экен. Бардыгынын санын кошкондо азыр ушу бериле турганы 500 000 гектар жер бакка узак мөөнөткө берилип атат. Мына силер дагы өзүңөргө жакынкы мына жерлер аябай көп. Мына ушул жерлерден силер дагы жер алсаңыздар болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн силерге биринчи айыл өкмөткө барып, мына ушул жерди мен алайын дедим эле деп заявка берип, анан ошол заявканы айыл өкмөткө кол койдуруп алып, анан ушул райондун акимине барасыңар. Райондун акимине барсаңыздар, ошол район акими силерге кадатайство жазып берип, ушул жерде ушундай кунарсыз жер, мына ушул жерди узак мөөнөткө ушуну арендага берсек болот деп чечим чыгарып берет. Чечим чыгарып бергенден кийин силер ошол справканын негизинде Гипрозем деген бир организация бар, Бишкекте, ошол жерге барасыздар. Гипроземден ошону согласовать этип, кол койдуруп алгандан кийин анан тарихий мурас деп Маданият министрине барасыздар. Бул жер ушул эменин бир исторический эч кандай эмеси жок. Мындай ценность жок. Бул жер бир музей эмес. Бул жерде баягындай бир чоң чеп болгон эмес, бир баягындай бир халдын ордосу болгон эмес деген справка жазып берет. Андан кийин генплан деген бар, планирование. Ошол жерге барып, ал жерден справкаласа, жакынкы бир жылдарда бул жерге аэропорт түшпөйт, же поезд жол өтпөйт, же дагы бирдеме болбойт деп туруп, анан силерге ал жерден 3 справканы толуктап келип туруп, анан ошону акимге тапшырасыздар, аким ошол жердин багытын өзгөртөт. Өздөрү эле өзгөртөт ошол акимчиликте эле. Ооба, мына ушул азаматка мына ушул 100 гектар жерди абрикос отургузганы же карагат отургузганы беребиз дейт да. Ошону силер алып, азырынча өтө арзан, 1 гектар 17 сом иштете бересиздер арендага. Узак мөөнөткө 50 жылда. Эң азы 25 жылга берет.
Ең аз бергенде 25 жылға, 25 жылдан да ұзақ тастаған. Ошондой азыр мына ушул жакынкы жайыт жерлерде, кунарсыз жерлерде багытын өзгөртүп, мына ушул элге бергени уже эмне шарт түзүлдү. Мына ушуну алыңыздар, алып ушудан пайдаланыңыздар. Мына ар бириңиздерде эмне балдар бар, кыздар бар. Мына ошолор эмне башка чет жакта иштеп жүрүшөт. Мына башка чет жакта иштегенин көрүп, ушул жерде эмне абрикос, алма, өрүк, шабдалы, карагат, малина, ежа малина, крыжовник отургузуп, ошол жерде өзүнүн оокатын кылсыз. Мына ушул жөнүндө ушуну дагы жеткирип жүрөбүз элдерге. Мына чуркаган, мисалы үчүн ошол папкаларды толтурганларды тургандар. Бир гектарга дагы ошончо расход кетет экен, ошондой убакыт кетет экен, ошол эле акча кетет экен 1 гектарга дагы. И 1000 гектарга дагы бирдей эле кетет экен. Ошон үчүн чогулуп алып туруп, биргеликте ошону айыл кооператив болгону жакшы да. Кооператив болуп, бир жерге бир өңчөй бир культураны отургузуп, мына ошол жерде биргеликте ошону өстүрүп, бирге сатканы ошого аракет кылыңыздар. Мисалы үчүн бир ошол Кара Шаар айылына 1000 гектар жерди алып, ар бир үй бүлө 10 гектардан бөлүп алып туруп, ошону иштетсеңиздер болот да, бирдей. Сууну да бирдей чыгарасыздар, барча. Анан менде специалисттер бар. Өзүмдүн специалисттерим бар. Балдар келип сууну чыгарып берет. Сууну чыгарат. Ар бир кооператив мүчөсүнө акча бөлүнөт. Демек болот ошо. Түшөт. Мына суу чыгарганда мисалы үчүн гектарына $100, анан жанагыны ограждениясына мынча деп, анан көчөткө мынанча деп, анан баардыгын эсептеп чыгып туруп, биргеликте акча чогултуп туруп, ошондой чоң бактарды жасасаңыздар болот. Мына ушул жерге Кара Шаарда бар жок болот. Алма болот экен, абрикос болот экен, шапталы эксеңиздер болот бул жерге, карагат, малина, ежа малина бар жокту жасасаңыздар болот экен. Мына азыр 1 гектар жерде Кадамжай районунда эң аз киреше көргөндө 1 миллион сом киреше көрөбүз. 1 миллион сом. Ал кирешени мына ушул Нарында да алса болот, Таласта да алса болот, Жалал Абадта да алса болот. Бардык жерди иштете турган болсок бактылап. Мына ошондой киреше бере берет. Тандабайт. Түштүктө, түндүктө, орто жерде тандабайт. Себебинде биз садоводство боюнча аябай көп маалыматыбыз бар. Себебинде бул биз сабагын алганбыз, биз тынымсыз ушул жөнүндө окуйбуз да. Мына дүйнө жүзүндө айыл чарбада эң көп киреше берген бул садоводство, бакбанчылык. Мына ушул бакбанчылыкты биз бакбан болгула дегенибиздин себеби эмне үчүн биз арпачы болгула дейбиз. Арпада себебинде киреше аз. Аны менен ал үй бүлөсүн багып кете албайт, тартып кете албайт. Азыр ошол Кадамжай районунда мына биз берген кокон гилестарды отургузуп алышкан. Ар бир 1 гектарга 660 кокон гилес батуда. Азыр ошолор уже 30 килограммдан түшүм берип болду. 30 кг. Уже 20 тонна түшүм алып, жанагыны биринчи болуп бышкандыгы үчүн биз уже 280 сомдон сатып атабыз. Элестетип көрүңүз. Почти 5 миллион киреше. 5 миллион сом бул деген күнүгө 10 миң сомдон иштетсе дагы 1 жылда түгөнбөй турган болсо да. Кеңири жетет. Кенен кезири жетип, ошону менен үй бүлө эч кимге зарыкпай, эч кимден суранбай оокатын алат. Мына азыр ушул шаарда, Кара Шаарда, мисалы үчүн Карагаттын Тибен, Тисел, Бентиран, Рубен деген сортторун отурсаңыздар болот. Малинанын болсо Мапема, Пшехиба деген сортторун отурсаңыздар болот. Булар жаңы сорттор.
Ежамалинанын болсо Небеса, Натчес деген сорттарды отургузган. А Полка Парлана малина уже 35 жыл болду келген Европага, Белоруссияга келген. Ал эч нерсе жарабай калды уже. Аны отургузуштан кажет жок. Жөн эле оорегерчилик болот да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, мүмкүн болушунча жаңы сортторго өтүңүздөр. Жаңы сортторго өтсөңүздөр, мына ушул жаңы сорттор силерди ушул жаңы сорттор базарга алып чыгат. Базарга чыгып силер жакшы сатасыздар. Жанагыдан транспортабельность эң главный ролду ойногон бул даам менен транспортабельность. Даамы жакшы болсо, узакка алып кеткенде бузулбаса, болду ошол жакшы. Анан Полка менен Палананы заморозить эткенде карарып кетет. Мапема, Маравилла, анан Маргарита, пшеки балар өзүнүн светин кармап турат. Ошон үчүн азыр Европа, Ближний Восток, Пакистан, Индия, жалаң Мапема, ошол Маравилла, пшекиба ошоларды сурап жатат да. Сорт имеет значение. Сорт канчалык жакшы болсо, транспортабельный боло турган болсо, ошону көп алышат. Мына ушул жөнүндө биз баян кылган эмеспиз. Ушул жөнүндө айтам. Эми туугандар, азыр оператор жылдырып койсо, мына алма. Бул жер деңиз деңгээлине канча километр экен? Ким байкады? Деңгээлден 1300 Мына ушул 1400 метр, 1000ден ашкан жерге мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeremy, Scarlet Super деген алманы отургуш керек. Анан мына көл жээк аябай ысык болгондугу үчүн көл жээкте мына Галавал Ginger Gold деген алма аябай жакшы результат берет. Мына ушуну отургузгула. Азыр Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeremy, Scarlet Super, Галавал Ginger Gold. Мына ушул сүрөткө тартып койгула. Өткөрө береби? О, алманын аты Red Chief. Red Chief алмасы кызыл алма болуп кирет да, кызыл алмага. Анан мына дүйнө жүзүндөгү азыр эң көп сатылып аткан анан адамдардын бардыгы тааныган сорт болуп эсептелет. Топ десятка. Мына Red Chief алмасын сертификат менен аласыңар, сертификатын копиясы болот. Ошол сертификаттын копиясы менен мына өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөрдүн ошол сайтына киргизип койсоңуздар, мына ушул Red Chief алма бар менде 1 гектарда, 1200 түп алма. Ушул алма эң эле аз түшүн бергенде, бирөөсү үчүнө киргенде эң аз түшүн бергенде 50 килограмм берет. 50 эң аз бергенде, анда 120 килограмм. Болу картин. Жана Крипсан деген сорт эмеспи ошол? Крипсандын жаңы варианты. жаңы варианты. Ошол эле Крипсан, бирок жаңы вариант. Red Chief ак немеси мякте ак болот. Сакталуу эмесичи? Сакталуу эмеси ушул эмеге чейин майга чейин. Боло албайт экен, майга чейин жөнүнө тура берет. Холодильник керек. Белкинде боло албайт экен го, белкиде сакталбайт экен. Холодильник болуш керек. Холодильникте аябай жакшы турат туугандар. Холодильникте ушуну майга чейин жөн кармасаңыздар болот. Кийинки алманын аты Golden Delicious. Golden Delicious алмасы сары алма, аябай таттуу болот. Анан буну больницага көп алып барышат. Радость деп коет да. Мына кубаныч алып келет деп ушуну алып барат да. Анан Францияда 2 түр алма отургузат. Бирөөсү Star Cripson, бирөөсү Golden Delicious. Мыйзам менен чектелген. Башка алма отургузулбайт. Мына ушул 2 алма. Анан буну кемпирлер жакшы жейт, жумшак алма. Мүлк менен деле акырын кырып жейт. Таттуу, аябай таттуу. Балдар да жакшы көрөт бул Golden Delicious алмасын. Ушул алма деңиз деңгээлинен 1400 метр жогоруда. Суроолор акырында.
Макул? Суроолорду акырында беребиз. Мына Golden Delicious алмасын отургузгула. Бул Golden Delicious алмасы тетиги редчип алмага опылитель болот. Чаңдашат. Редчиптен 100 отургузсаңыздар, будан 10 кошуп коюлат. Же Granny Smith'тен 10 кошуп коесуңар. Кийинки алманын аты Granny Smith, көк алма, семирянкага окшош, бирок семирянкадан бышык. Мисалы үчүн колуңуздардан түшүп кетип туруп, чети мындай повреждение болуп кала турган болсо, жарат алып кала турган болсо да холодильникке койсоңуздар, ошол жерине эч нерсе болбойт. Өтө бышык алма. Анан бул алманы азыр биздин магазиндерде 222 сомдон сатылат, Польшадан алып келишет. Аябай кымбат алма. Сартовой. Мына ушул Новосибирскийден ары жагына ушул алманы ошол бир күндө ошол север тарапта бир күндө 1000 тонна алма сатылса, уже 800 тонна Granny Smith сатылат. Монголия, Якутия бардыгы аябай жакшы алып жашайт. Буда железо көп, темири көп. Мына Кыргызстанда өтө жакшы өсөт. Мына деңиз деңгээлинен 1000 метр жогору жакка ушуну отургуза бериңиздер, аябай жакшы натыйжа берет. 1 гектарга 1200 түп алма батат. Эң аз бергенде 50 тонна алма аласың. Эң аз берди, түшүмдө эле болбоду дегенде. Атак 120 тонна мындай көтөрүлөт. Бир 8-9 жылдары аябай күчүнө кирет дагы, 25 жыл түшүмдө. Мына ушул алма. Кол карликтер бода. Жалган кол карлик. Биздикилер карликке, биздикилердин акчасы жетпейт. Кол карлик алмага ал көчөтүнө $5000, капелькасына $3000, тосконуна $2000, $10,000 менен бир бак болуп атат да. А беркиде болсо стойка, зымпы, мындай болуп туруп 35-40ка чыгып кетти доллар. А мына жакшы бизге. Мына бизге өтө жакшы, ыңгайлуу да. 10 000 менен бир 10 сотикке отургузуп алсаңыз дагы ушудан. Спокойно 5 тонна алмасаңыз. 10 эле сотик. Стандарттуу 2-ге 4 отургузулат. Алма, би алма, айба. Анан 2-ге 4 отургузат. 2-ге 4. Кийинки алманын аты Жерамини. Муну арабтар жакшы көрөт. Мына ысык көлдө арабтар басып атат. Кара болгон. Ошо кара көк алма, муну арабтар жакшы көрөт. 1000 гектардан ашкандан кийин келип туруп, заклад акчаны таштап коюп, быйылкы түшүмдү период 3-4 жылга период берип коет. Мына холодильниктерге, мына ушул топтоп бересиңер. Жерамин алмасын өтө жакшы көрсө, мына ушул жерамин алмасын отургузула, бул деле ретчикке окшоп зимний алмага кирет, өтө жакшы сакталат жерамин. Кийинки алманын аты Scarlet Super, бул московский алма. Москвичтер аябай жакшы көрөт. Москвага ушул Кыргызстандан экспорт өтө сонун болуп атат. Нокаттан мына ушул алманы, мына ушул стаканчикке окшоп кетет. Өтө сулуу алманан эмеге холодильникке жатыш боюнча чемпион. Холодильникте апрелге чейин жата берет. Апрелге чейин эч нерсе болбой жата берет. Сонун болот. Мына туугандар бул алмалар жөнүндө, ана көл жээге, мына ысык көлдүктөр туугандар көл жээге, мына Галавал деген алманы отургузсаңыздар, 1 августта бышып кетет. Мына көл жээктеги ранный алма, кышка да сакталат, аябай түшүмдүү, жалпы мына кыргызстандыктардын дастарконуна өтө сонун боло турган алма. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул Галавал алмасына көңүл бөлгүлө. Туристтер келет эртеге. Эртеге буяка отдыхающий келет, дүйнө жүзүнөн келет, жегени келет алар. Витамин издеп келет, күн издеп, витамин издеп келет. Ошол маалдан кийин биз деген көлүбүздү мончо кылып, ошол орус, карыс кимиси келсе, анан шейшекти булгатып эле жөнөтө бербей, не түрктөргө окшоп, до конца выжимать этип акчасын алып калышыбыз керек. Полный айма, сүзмө, алча, алма, өрүк, бардыгы өзүбүздөн чыгып туруш керек. Жөн аларга эмне? Шейшек булгап, көлдү монча кылдырбай туруп, ушулардын бардыгын отургузуп туруп, биз эмне даяр болушубуз керек сезонго. Сезонго ар бир үйдөн, ар бир ушул көлдүктөрдүн үйүнөн, ысыкөлдөн, ар бир үйдөн эң эле аз дегенде 10 тоннадан продукция чыгып туруш керек. $1 сатканда $10,000 акча болот. Түшүндүңөрбү? Мына ушуга аракет кылган. Мына жынжыр колту алмасы
тетиги Галабалдан 10 күн мурда бышат. 10 күн 15 күн мурда бышат. Бул жерде жашыл болуп калыптыр. Bunun өзү түзү аппак. Апакай алма өтө жумшак. Жештүү, таттуу сорттор. Мына алма боюнча полностью айтып бердим. Эми кийинки ысак бул гилес. Бизде мына көлдүктөр ошо бизге гилес болбойт эле деп берет. Туура силерге гилес өспөйт. Себеби дегенде силер мына ошо ысык жака, кайнаган жака боло турган сортторду алып келип отургузуп аласыңар. Баткенский гилес. Ал жерде күн бөлөк. Күн керек. Күндө анча неме өзүнө потребление кылбай турган сорттор бар. Мына Регина деген. Регинаны көрсөң. Регина, кийинкиси Кордия. Кордия. Мына ушул кийинкиси Кордия, мунун бергинси Регина. Мына ушул эки сорт силерге жакшы түшөт. Кордия менен Регина. Ушуну эсиңерден чыгарбай ушуну эртеге көчөт алганда Регинабы же Кордиябы деп сурап алдым. Берки Кордияны көрсөтүп койсоң. Анан көчөт Кордияны көрсөтүп койсоң. Ким мына Регина Кордия тартып алгыла. Кийинки мына келеси көрсөң. Регинаны көрсөң. Кордияны көрсөтүп ал. Мына Кордияны. Аябай кыйын болот анан кийин эменин тиякта түштүктө полностью келес пишип бүткөндөн кийин анан силердики бушат. Как раз ошондо россияндар келет. Я хочу черешня дегенде бересиздер да. Вот тебе черешня, по 300 сом деп тур. Бир чакасы 3000 сом. Бир чакасы 3000 сом. 100 чака чыгарып койсоңуз, ана акча. Мына продуктаны кылып кышка камданып, сонун болуп туруп. Мына. Өткөрөлү. Мына Зират 900 бул дагы бир аз суугураак жерге боло берет. Ушуну Кара Шаарга, Оттукка, Балыкчыга попробуйт этип көрөбүз быйыл. Бир 100 көчөттөй алып келебиз. Регина, Кордия, бая жана айткан алмалар бардыгы мына Саройдогу эмеге келет. Холодильникке келет Саройдо. Ошол жерден аласыңар. Сарой районунда холодильник бар. Көчөт ооба. 30 000 көчөт келет. 30 000 акчаны да камдаңыздар. Бир үчтүгү 380 сомдон. Бардыгы кийинки жылы түшүмгө кирет. Сразу эле? Сразу кийинки жылы быйыл отургуза туристтер аябай сүйүп. Мына өрүктөр майский болуп эсептелет 4төө. Приция, Рубиста, Магадор, Микадо. Булар майский өрүктөр, майда бышат. Түбүндө Халил оглу гана бул не? Өрүктү саят турбай көрсөт бизде. Немеде лейлекте майда бышат. Силерде юнда бышат. Юлда. Ошо юлда. Көтөр. Мына Приция. Лейлекте 5-чи Приция өрүгү лейлекте 5-чи майда бышат. Бир айдан кийин силерде бышат. Тамашасы жок. Bir aydan keyin iyundun 5'inde silerde bıçak. Kiyinki örük, Prica'dan keyin 10 günden keyin bıçak. Rubista. Adan kiyinki örük, Rubista'dan 10 günden keyin bıçak. Oşol iyun içi, oşol Magador, Mikado, Rubista, Prica bıçak bütötür. İyun içi. Satıp bütötsün. Turistlerin bardığına satıp, akşamını kamdan oturdu. Şimdi oşol көчөттөргө көңүл бөлгүлө дагы эрте бышар дагы отургузган. Жалаң эле зимний алма отургуза бербей, мына ушуларды дагы отургузган. Өтө жакшы болду. Эрте бышкан бияктан жана көчөт келди. Өтөт да, любой маалда өтөт. Туристтер бар жерде өтөт. Туристтер келет, мына жол бүткөндөн кийин барды каптап кетет. Өзбекстандын өзүнөн да мына ушул жылга 1 миллион отдыхающий келет. Мына жол батыраак бүтүп калганда мо. Ош менен чыгып эле келип 300 километр келүүнү могу жерден баштап отдыхающий үйгө кирет эле уже. Сонун болмок да. Мына дальше. Мына Микадо. Аябай төрттөк, аябай кызыктуу, өтө таттуу эме. Мына кийинкиси эме Халил оглу азыр жаныш үйүндө чай ичип атканда көрсөттүм да, мына Халил оглу мындай сапсары болуп кургайт. Эме бактын үстүндө өзү кургай берет. Кургай турган апырык, сладкий сорт. Будан жок дегенде үйгө ар бир үйгө жок дегенде 5тен отургузуп коет.
кышы менен жегени өзү азыр. Балдарга да бересиздер. Балдарга эмне азыр болбогондо китайский конфеттерди берип коюп атабыз. Алар ооруп атат ошодон. Иммунитет жок. Өлүктү жетире бергиле. Канча болсо эмне ошол өлүк не балага так жакшы таасир берет. Анан кийинкиси шабдалы. Шабдалы өтө сонун шабдалыларды тандаганбыз. Мына Борбор Азия багбандар биримдиги могулар жөнүнө список кылып жазып алган жок. Муну биз өзүбүз отургузуп, өсүшүн көрүп, түшүмүн көрүп, анан кийин тандаган сорттор жалган. Мына Royal Glory, Glow Haven, Sweet Lady, Extreme Global бул эң жакшы сатыла турган, эң сонун сатыла турган шабдалынын сорттору. Мына бунан үчөө нектарин, бирөөсү гана түктүү шабдалы. Көрсөтпөбү? Royal Glory мына кып-кызыл болот. Адам чакырып турат. Макая бул, Түгү жок бул. Мына түктүүсү, Glow Haven. Кийинкиси Sweet Lady. О жылкынын майында ичи сапсары болот. Багылган малдыкындай сапсары болот. Кийинкиси бул дагы ошондой. Мына ушулар туугандар ушул Кара шаарда, Оттукта, мына неменин Үсүккөлдүн бардык жеринде сонун болот. Анан буну буташ керек. Шабдалыны көрдүм мен, көп жерде шабдалларды көрдүм. Өстүрүп берет экенсиң. Мына өрүп туруп салат. Шабдалыны мына белден өтпөш керек дара. Белден өтпөш керек. Жостко буташ керек. 1 жылдык бутактан берет булар түшүмдө. Силер бутагын эскертип атасыздар да, ошон үчүн бербей жатат да. Общий Кыргызстан боюнча буташ керек. Шабдалыны жостко буташ керек. Даже болсо бир момундай кылып алып салыш керек. Мына уже эскирип калган. Болду, шабдалы жакшы бутай турган болсоңуздар 30 жыл түшүм бере берет. Буташ керек. Только буташ керек. Анан бутак таныш керек. Одногодкаларды калтырып коюш керек, двухлеткаларды алып үйрөнүш керек. Ооба, эскин. Ошону үйрөнгөндөн анан бир түп шабдалыдан ошондо спокойно 30-40 килограмм шабдалы алып турасыздар. Мына шабдалыны жакыныраак отургуза бериш керек. Себеби дегенде буну жостко бутаганга байланыштуу. Буну деген эмне? Ошол эмеге окшотуп, алмага окшотуп 2-ге 4 кылып туруп, анан кийин ошондо KGB формасы деп коет жанагы. Чоң бутактан гана түшүм алуу деп коет. Ошол KGB формасына салып койсоңуздар, ошол жерде 1200 түп шабдалы батат ошондо. Өтө интенсивдүү болот шабдалы. Мына ушул сорттор дүйнө жүзү таанылуу, Sweet Lady. Ошол москвичтер келип эле, мына Гренни Смит рецепт бар экен. Өзүбүздүн эле супермаркетке кирип калгандай болуп, ап келди, алып жей берет да. Анан кийин силер болсо Өзбекстандан, анан Пакистандан каяктан алып келип алган сортун өзүңүз тилиңиз чалынып айта албай, мындай албай. Албайт олар, айтат, "Давай мага рецепт бер" дейт. "Давай мага аны бер, муну бер" дейт. Алар булар тааныган сортторду биз баардыгын настрой кылганбыз да, ойлогонбуз. Так, русские придут вот так, арабы придут вот так, узбеки придут вот так кылабыз деп, булардын баардыгын мөмөсүн тандап койгонбуз. Анан алмұрот отургузган. Алмұрот алмага караганда баасы 60%га кымбат. Алма 60 сом боло турганбы, неме 40 сом болсо, бул 100 сом. Анан алмұрот ооруп атат. Турабы? Кап-кара болуп эле күйүп түшүп калып атабы? Бактериальный ожог. Аны огороддон чыгарып салгылар уже. Полный жулуп, алып чыгып, баягы жерди железный купорос менен, медный купорос менен аябай дезинфекция кылып туруп, 10 күндөн кийин ана мынау Маргарита Марилла, ана Вильямс деген сорттар берип отургузулар. Булар бактериальный ожогго туруктуу сорттор. Жылына 2 жолу өзүнүн дарысы бар. Ошону сеип койсоңуздар, сонун иштей берет. Түшүндүңөрбү? Азыр мына Маргарита Марилланын бирөөсү 500 грамм чыгат. Ушундай чоң. Мондай. Аябай чоң. Жок. Бул өтө чоң болот. Анан немеси жумшак. Жей турган да. Өтө сонун. Анан кийинкиси мына Вильямс. Вильямс деген сорт. Мисалы үчүн бул жерге отургузсаңыздар, 10 күн мурда бышса, уже тоңдун өзүндө уже 10 күн кетип бышат. Караколда одан дагы кечирээк бышат. Ооба. Өзүнүн күнгө карап, туруп суукка карап, өзүн формировать этип кетет. Бул тиги лейлектен баштап, эмеге чейин
Soğuk жақтарға чейин отырғызса бола береді. Өте soğuk жерлерге болмайды. А бирок мындай ушул орто магнитдагы жерлерге жарайды. Туғандар ушул сорттарға караңыздар. Ана мына Кыргыздын немеси дарагы. Слива. Кара өлек. Слива Кыргыздыкы бул баягы бутоо системасы да аябай жеңил. İçine karama karşı öskön butaklar bilen alып koyasыздар. Анан өтө эле тартайып кетсе аны кыскартып коесуздар. Ана лидер талашат, слабыйын алып туруп, баягы сильныйына бир перевод берип койсоңуздар 3 метрден өйдөгө кетпейт дагы. Кичине болуп түшүм ала берет. Анан бул жерде Стенлей, Анжелино, Блек, Сплендор, Блек Амелер деген 4 сортун бергенбиз. Көтөрүп койгула. Лава Стенли. Стенли деген сорту Куршаптын сливасынан 5 есе чоң, тетиге аксыныкынан 3 есе чоң, таластыкынан 1 есе чоң. Анан сушилкага киргенде тигилерден 5 саат мурда чыгат. 5 саат мурда кургайт. Бунун кардары германистер, австриистер, швейцаристер, анан кийин эмелер, шведтер. Өтө жакшы алат экен буну. Ал жакта булардын чернослив шоколаде деген кафе чыгарышат экен. Баягындай швейцарский шоколадка мына ошол бизден кайнауну ошону глазурулат экен да ичине. Ичи слива тышеме болот экен. Бир момундай кичкене коробочкасы 50 евро экен. Ошол жерде 12, 16 ошондой слива болот. Ошо 50 евро экен. Ушунча кымбат экен да. Анан аны деген дүнүйө жүзү талашып жейт экен. Жалаң байлар жейт экен, слишком байлар. Аны ошол Стенли деген сливадан жасалат экен. Венгеркада жарабайт экен ого, башкасы да жарабайт экен, только Стенли жарайт экен да. Мына ушул Стенли кайда болсо Кыргызстандын 90% жеринде боло берет. 90% жеринде. Мына азыр Кара шаарды карадым. Отун жок, эмне? Канча üşüysүңөр ушунча бардыгы эле тал тереге болсо. Бул тал теректе бардыгы зыянкеч топтойт. Зыянкеч топтойт өзүнө. Мына ошол жерде ар биринин ичинде эң эле аз дегенде 500 миңден зыянкеч бар. Тиле, ызычу бардыгы бир талдын ичинде. Ал бир эле тал 1 гектар жерде талкалап коет. Ошонун ичиндеги зыян. Ал талкаланып бүттү талдар. Ошол талдардын бардыгын мына Мирзиёев президент, Өзбекстандын президенти буйрук чыгарды дагы хамма тол терелерди хаммасы тагидан алып таштайлар. Жок кылды. Жок кылды. Ошондон булар шапталысы жакшы боло баштады. Өрүгү жакшы боло баштады. Алмасы жакшы боло баштады. Себеби дегенде булар зыянкеч топтойт булар. Тал терек, мажрым тал, кара терек, баягы чынар терек булардын бардыгы эмне зыянкечтердин ясынысы. Ошон үчүн мына айыл өкмөт менен чечим чыгарып аксакалдар. Ошонун ордуна, забордун ордуна жалаң слива отургузуп салды, слива. Ар бири жок дегенде 50 килограммдан түшүм берет. Заборду тегерете кылсаңыз 100 көчөт бар. 5 тонна слива. 20 сомдон сатсаңыз канча болот? 100 миң сом акча болот. Тура? Анан кийин мындай кылып туруп таш забор кылбаңыздар. Таш забор кылбайт экенсиңер, мына бияка да кылбаңыздар. Мына биз Куршапта бардыгыбыз таш забор кылып алдык. Огородубуздун бардыгы сыз грибковый болезнь менен ооруп, азыр өрүктүн жарымына чейин жашыл болуп ушу мох өсүп чыкты. Бул ошонун кесепети. Эч качан таш забор жасабаңыздар. Түшүндүңүздөрбү? Аба кирип туруш керек. Эч качан семет, эске блок, пале блок эч нерсе жолотпогула, жалаң ачык турсун. Мындай сетка тартып, ошондон четине жалаң слива отургузуп коюп, айланып слива. Макулбу? Эң сонун слива малдан да коркот. Мал мынтип келатканда ийнеси бар, мурдуга 1 саат экинчи кайнап жүрөт. Всё, жолобойт. Жылкы да жолобойт. Ошо забор кылып эле айландырып эле жалаң слива кыла берген. Мына Кыргызстанда азыр эсептеп көрсөк бир кеминде эле бир 500 миллион тал терек бар да ушундай. Кара. Ошонун бардыгы слива болсо кантет эле, ошонун бардыгын терип, ошонун бардыгын конфет жасап туруп, ошонун бардыгын сатып окат кылбай эле туруп. Булар орустардын саясаты болгон. Орустар кыргыз деген опиумда иштесин, көлдүктөр. Оштуктар болсо пакта терсин.
Тамеки де иштесин деген бизди. Тамеки айдасын деп. Мына тал теректи эгип берип койгон. Ушул имитация, как будто бизде деле талдар бар деген деп ошентип койгон. Түшүнүңөрбү? Мына жалаң өздөрү биздин алманы ташып жешкен. Хотя ошол Молдавиянын бардыгын, Украинанын бардыгын алма бакылган, а бизге келгенде мына каражыгач ошолорду эмне отургуздуруп берип койгон. Мына ушулардын бизге болгон эмне бир саясаты болгон экен. Эми мына буяка туугандарым тал, терек, мажрымтал, каражыгач, ошолордун бардыгын эмне Монголияга берели, Монголия отургузуп алсын. О жакта жакшы өсөт экен каражыгач. Сурап атышат, 1 миллиард отургузабыз деп. Азыр ошолорду переговор кылып атабыз. Жакында көчөттүн алып барып беребиз. Отургузуп алсын. А биз болсо эмне бардыгын чернослив жасайлы. Кара кайнолор. Вишня. Ары жок болот вишня. Варенье күчү бар. Вишневый сок. Мына ушундай неприхотливый, но очень прибыльный дарактарга өтүшүбүз керек. Жалпы Кыргызстандын жери. Мына азыр биз арпаны отургузуп атабыз, арпаны себебиз. Арпаны себебиз дагы, арпаны Кудайды өзүбүз жебиз, малга жебиз. Өзүбүз болсо магазинден унун алып жейбиз. Туурабы? Анан баягы малды, мисалы үчүн малды багабыз, 100 пресс жетиребиз, жем беребиз, бир торпок беребиз. Торпогун апарып сатып, дагы чөп алабыз, жат жерге. Уй, биздин бир турганыбыз эле болуп калды. Өлтүрбөш керек. Аны деген 30 жыл багыш керек. Ондай кылбайлы да. Ой, аны деген не? 1,5 жыл болду. Союп туруп мына неме жеш керек да. Ошондой сорттор өтүш керек. Ана мына бактын ичине ушундай чөптөр бар. Жапыз, бирок аябай эмеси калориясы күчтүү. Ошодон сеп коебуз дагы, анан кийин специальный трактерлер бар кичинекей. Кирип туруп, оруп туруп, жана прямо тележкеге салып берип, чыгарып эле. Мына азыр эгерде 3,5 миллион гектар жерди бак кылып алчу болсок, ошонун түбүнө жана чөптөн сеп туруп, бизне азыркы бакып аткан малыбыздан 10 эсе көп мал баксак болот. 10 эсе көп кой баксак болот, жылкы баксак болот. Бирок бардыгы стационарда турат да. Стационарный кормление. Мына ушундай кылышыбыз керек. Мына бизде ушундай чөптөр бар, 1 гектарда 400 килограмм бал берет. Фацилия. Угутасыңар фацилияны? Мына сеп, мына талалардын бардыгы, какыраган жердин бардыгына сеп, бал алып турсак болот. Бизде мүмкүнчүлүк Кыргызстан биз деген байлыкты тебелеп жүрөбүз да. Мына ушуну просто биздин башчыларыбыз ушуну бир жакшы ойлонуп туруп, ушул иштерди колго алып кое турган болсо эле Кыргызстан кыйналбай эле бизден телевизор чыкса эч ким албайт. Очи кыргыздар кандай телевизор чыгарат. Бир машина чыгарсак аны деле албайт. Кыргыздар өзүнө окшогон машина чыгарат. Эгерде биз карагат сата турган болсок, бардыгы алат, кыргыздын карагаты. Бал сатсак талашып алат бизден. Биздин өнүгүшүбүз, биздин таза жаратылышыбыз. Биз ушуга көңүл бөлүшүбүз керек. Биз Кыргызстандын өнүгүүсү бул өзүнүн колунда турат. Таза жаратылышыбыз да, органикалык тамак ашыбызда турат. Мына азыр ушул иштердин бардыгын колго алышыбыз керек. Бир келешек ушул иштерди колго алып алсак, бар жок жерибизди нөмө жемишке толтуруп ала турган болсок, а экспорт кылгандан вообще ойлонбоңуз да, таза тамак дайыма акча болот. Мына азыр Анжелино деген сортко келдик. Бул Анжелино сорту чоң сливаларга кирет дагы, анан бунун эң жакшы жери эмне? Бул апрелге чейин алмага окшоп сактана берет. Алмага окшоп ящикке терип коет экенбиз, зымкыйып тура берет экен. Өтө твердый сорт экен да бул. Анан кийин ушул апрелде жегенде бунун немеси даамы өтө башкача болот экен да. Күздө жегенге караганда апрелде уже аябай кышык болот экен, эми жесек в общем башкача болот экен. Холодильникте сактап жейлекпиз, бирок момдайын жеп жүрөбүз. Аябай даамдуу да. Мына ушул мына Кыргызстандын 90% жеринде бул да өсө берет. Мына ушул Анжелинаны да отургузгула, буга да кардар аябай көп. Бунун немеде Москвада декабрдын башында түгөнөт, Сальвадордон келет болот. Сальвадордон импорт болуп 1 килограмм 400 рубльден сатылат. Мына Скодон барып, хотя бы 200 рубльден сатып келсек, нормально болот. Кийинкиси Black Splendor и Black Amber деген булар сливовый сок чыгара турган. Аты кайынчылар келгенде, могу бышактагы
bir darağından 100 kilogram berет, bir darağı ошондо эң аз бергенде 80 литр сок берет. 80 литр соктун 1 литрин 100 сомдон эле бергениңде 8000 сом акча болот. Bir tüyü 8000 сом акча берип тура турган слива ошол. Сливовый сок чыгат будан. Жөнүндө баягындай бычак менен ортосунан бөлүп эле данегин алып туруп блендерге салып, блендерден соковыжималкага таштайсыңар. Ошонун 20% эле немеси чыгат, жымыкы чыгат, калганы полный сок болуп чыгат. Мына ушул сок боло турган сорт, мына Black Ambler менен Black Splendor. Сливовый сок эң жакшы болот. Анан бул сладкий сок. Сладкий. Ичсең жыргайсың да. Боздак кылып туруп эмеге салып койсоңуздар, сливовый сок эстеп туруп, ошо бир дамдап койсо, дамдап ичип алса, бул иче берет дейт. Адам деген бул вкусовой эмесини, рецепторларына жагып кала турган болсо, бул издеп жүрүп ичет да. Любой акчага, мисалы үчүн мага мисалы үчүн эменин чучугу жагат, чаткалдын чучугу. Ошон неделясына жок дегенде бир чучук алдырып жейт. Жагат. Любой акчасына чыдайт. Эменин карагаты жагат мисалы үчүн. Тетиге испананын курту жагат, сары майы жагат. Ошол полный ар жактан баягы 40 районда жүргөн адам баягы өтө мындай неме болуп калат экен, гурман болуп, ар нерсени жей берип ошондой. Бир жагып кала турган болсо, кайра келип иче берет. Мына ошол сливовый сокко өтө жакшы болот туган. Мына ошодан 1 гектарга 660 батат, 660-ты 8000 сомдордо көбөйтүп койгончу. Алхамдулилла, жетет да. Bir үй bilemini деген жөнүнө терметет. Бешикке салып алып терметкендей багат. Мына, көрдүңүз? 180 грамм болот бирөө. 180 грамм. Средний веси. Момундай болот, чоң. Мына ушуну отургузган. Кийинки мына бадам, миндаль. Миндаль, мына ушул жерге миндаль болот. Миндаль жакшы болот. Бадам көжөйгө жакшы болот. Сенде бадам ушундай сорттор, сеники эрте гүлдө болот дагы. Түшүнбөйбөйт. Дарак болуп турат. Бул 10 апрелде гүлдөт. Ошо муздак болуп өтүп кеткенде 10 апрелде биз түштүктө гүлдөйт. Бу жерде болсо апрелдин этеги гүлдөйт. Мына ушул чөлкө. Мына ушуну отургузуп көргүлө. Эгерде иштеп кете турган болсо, аябай жакшы болот. Мына бадам. Фердуэль, Ферагнес, Техас, 10 апрель деген сортту каттуу сорттор. Бадам 3кө бөлүнөт. Тиш бадам, биринчи кол бадам, кол менен эле чагылат. Анан тишке салып, тиш бадам, анан таш бадам. Мына ушулар бардыгы таш бадам. Мына Фердуэль, Ферагнес, 10 апрель, Техас деген 4 сорт бар. Ушудан бирден алып отургузуп көргүлө. Эртеге бербелебиз, бир 100дөй көчөт келет. Мына эмеге сыйлап ошондон бирден сатып алып отургузуп көргүлө. Эгерде иштеп кете турган болсо, өтө жакшы болот. Мына кийинкиси Ферагнес, кийинкиси Техас. Мына ошол. Анам жакшы. Жамбак, Ферно деген жамбак болот. Ферно, Рендоу, анан Фрунетте, Фрунгетте деген жакшы жамбак. Üstün pişiyor fırına. Ага, анча калып эмес дейт, салмагы 100 грамм дейт. Жамбасын мисте. Жамбакта бизде. Болдуму түптүр уже? Эми туугандар суроолорго жооп беребиз. Кимдин кандай бир өзүнүн бакманчылыгы боюнча кандай бир суроосу бар. Турган фирма жалаң баягындай бизнесмендер болгондугу үчүн алар эч качан кадрлизация деп КГПга бербейт. Анан өздөрүнүн запас баягыларды бул оштук фирманын балдары булардын өзүнүн запасы 300 гектар жер бар. Келген көчөт эме албай калса, ошону улап кете беришет. Мисалы үчүн бардык позицияларынан эгип койгон,
Анан ошого дальше улап кете берет да, речипке речипти, голденге голденди, бадамга бадамды, өрүккө өрүктү, сливага сливаны улап кете берет да. Эч качан пастеризация bir köçötü mançadan aylanat. Bir көчөт 380 сомго айланат, 4 долларга. Мына бул жакка түшө тургандар бардыгы 4 долларга айланат. Бирок эмнеси жакшы, 7 жыл күтпөйсүз да. Уже 2-нчи жылы түшүмгө кирет. 3-нчи жылы бираз көрөсүз, 4-нчи жылы көрөт, 5-нчи жылкы түшүм менен полный расходду жаап берет. Кетирген каражатты полностью жаап берет. Жанагы малина боюнча, малинанын жаңы сорттор айтпасаңар, ошонун могу иймина көлдөп тигип пайда көргөндөр барбы ошонун өстүрүп түшкөндөр? Ооба, мапеманы Жок, ал голканы табанан тигип атышат. ооба, Жанарбек деген бала бар. Жанарбек, анан Азамат деген жигиттер бар. Мына ошолор аябай сонун ушуларды алып келип, натыйжасын көрүп, мына ошолор азыр таратып атат. Кайда бар? Алар эмне? Каракөлдө бирөөсү түттү. Ушулардын видеосу барбы? Немеде? Алар видеого чөтө тартпай атат. Жок ошо. Пока жок. Барып көрүп атабыз. Барып бир кыдырып, айланып, көрүп келсеңиздер болот дейбиз. Жинерде бар, кыдырап. Ошо эмес. Аны азыр алып, ушул моментте алып тиксек болобу? Силерде азыр Бар. Бизде эме балыкчыга киресиңер же тоңгобуздер? Тоңго киресиңер. Анда мындай кыласыздар. Balıkçıdan algan ol çakın bırak. Анда менин номеримди жазыңдар. 0550. Balıkçıya çakmıyorlar. Анда силерди балыкчы багбандары деген группама кошулуп кыласыздар. Ошол балыкчы багбандары мына 550 20 0550 20 0007. Videosu vardı. Neyse o. Азыр 0550 20 0007. Абдулла. Жана эме суроо элем, могу алма өткөндө бүттүн айтып бердиңиз да. Ошондо жана топурагын кандай эмеч керек? Николе топурактан кетип берди. Оо, топурактан кетип. Ошондо эмеч керек? Биз отургузганда эң биринчи катачылыгыбыз баягыны 30га 30 эле, анан түйүндө эле 30 кылып отургузабыз. Анан көчөттү бойлоп көрөбүз, анан эгерде тамыр узунураак болсо, келип алтан деп бир чаптыр отургузуп коебуз да, бул туура эмес. Күн аябай ысыганда жанагы көчөт ортодо калат дагы, төрт жагынан ысык урганда жанагы көчөт оруп калат. Вообще эле жыдып калат кээде. Ошон үчүн кургап калган ожурдан да көп көчөттөр. Не кылыш керек? Ага бирге бир алыш керек. Bir alçıgıp tüy polmuştu. Taş bolsa çoğun taşlarını terip taşlap, mayda taşlar olaturgan bolsa аны электен өткөрүп, тереңинде бийикте. Ошо 1 метр. Анан жанагыны лунканы казганды азыр баштагыла. Азыр баштап күздө дагы көчөт дагы келет күзгө. Күзгө отургузуп аласыңар. Экөтен 2023 боло берет экөтен. Азыр каражат жок. Турат? Болот. Жок болуп атса күздө боло турган болсо, эмне азыртан уже лункаларды азыртан даярдап, күзгө отургузууга даярдап коюш керек. Азыр күнүгө жумуштан кийин келип бир лунка казып коюш керек. Күнүгө. Мисалы үчүн алма отургузам десең, 1200 лунка казышың керек 1 гектарга. Ана экскаватор менен каздырышың керек. Даярдап, топурагын жайып, жанына экскаватор каздыбы? Жанына түшүрүп, баягы топуракты жайып коюңдар. Жана топуракка күн тийиш керек, шамал болуш керек, жамгыр жаап туруп, жана топурак бышат. Анан жана топуракты алып туруп, момундай бир пленканын түбүнө салып, топуракты бунун үстүнө салып, бир лопатка топурак, бир лопатка биогумус, бир лопатка топурак, бир лопатка биогумусын аралаштырып, раствор өтүп. Жана анан кийин баягы эмне лункага салыш керек. Салып туруп, именно көчөттү мына ошол жерде отургузуш керек. Ошондо өспөйм деген дагы дара көчөт, түшүм бербейм деген дагы берет. Ал 25 жыл ага не үй болот. Жанагы салып койгон, түбүнө салып койгон 30 килограмм жүн 5 жыл азык болот. Биогумуз 5 жыл азык болот. 10 жылга эмне жүн шаш керек? Койдун жүнүн. Кара чорный, ошо астына 20 килограммдан болсо 30 килограммдан жүн салып койгон. Bir lunkага o. Bir lunkага o. 30 kilogramlık gün doğan tişörüz kopar. Azır жүн көп.
Götün köp. Sizler hazır mınдай kılasızlar da жүндү саласыңар, жүндү салып туруп, üstüne жана топурагын биогумуска аралаштырып туруп үйүп койсоңуздар, баягы жүн отурат дагы, кайра өзүнүн эмесине келип калат. Ордуна келип калат. Анан суу куйганыңарда сызды да кармайт да баягы, нымдуулукта. Түшүнүңөрбү? Анан баягы 5 жылда жанагы эмне чирийт баягы жүн. Кийинки 5 жылдыкка, биринчи 5 жылдыкта ал өсүп кетип атып туруп, баягы биогумусту пайдаланат азык кылып өзүнө. Анан кийинки 5 жылдыкта уже эмне жүндү пайдаланат. Ушу жүндү укканбыз байкан эмес, бизде ушуну колдонуп, ушунан жакшы түшүм алып аткандар бар. Толтурада картошка отургузуп ошодон сол түшүм алат. Картошканы деле ошол лунка кылып. Анан туугандар, мына картошка отургузганда биз деген баягы жаңы методго өтүшүбүз керек. Мына жана карасам, бир картошка копателиңер өтүп кетти да. Картошка копатель ылдый карап өтүп кетти. Баягы картошка копательди алып келиш керек дагы. Жанагыны переделка кылыш керек. Эмесин артындагысын төрдү бир эме сплав менен эме кылып туруп андан кийин 4 бурчек кылып ала турган үйрөтүш керек да жанагы. Ширинасы 40 сантиметр, анан глубинасын дагы 40 сантиметр терең. Ошондой кылып туруп казып бере турган үйрөтүш керек да. Жанагынын эң биринчи түбүнө баягы где-то бир эң эле аз дегенде бир 15 сантиметр, 20 сантиметр жүн саласыңар. Жүн салып чыгасыңар. Onun üstüne toprak salasınlar. Toprak salıp durup, topraktan üstüne birinci biyogumus salasınlar. Toprakka kartoşkanı tizip durup, kartoşkanı toprak menен jap, anan da 5 santimetre bir kukurtçölük kılıp durup biyogumus salıp, anan üstüne samandı koyup durup, anan keyin janagının üstüne kapilni lenta tartıp koyarsınlar. Suga toşadan bolup dagı. Ошондо 1 гектардан 100 тонна картошка алып турасыңар. Болбоду дегенде. Оны эле сотук эгип алсаңыздар, ушундай ыкма менен. Жана лунка баягы эмеңер жолуңар ошо бойдон кала берет. Тазалап алып чыгып туруп эле жүнү кала берет, картошкасын тертип алып. Кийинки жылы кайра топуракты. Топуракты жаңылап жүнүбүздүн шапсында кала берет. Жүн кала берет, топурагын алмаштырып туруп. Топуракты казып ала берет. Алып туруп эле постоянный ишкана болуп калат да бул силерге. Мына дуңдандар ушинтип отургузуп, эселеп түшүм алып атат. Биз ошону даяр турган. Жүндү майдалайбызбы? Жок айнанан. Биз кылып салып. Биогумусту отпайсызбы? Ошол биз дагы мындай эле кылдык азырчы. Ошону жасаш керекпи же мындай кылыктар болобу? Биогумус жок да бизде. Кыкты эч качан огородго жолотпогула. Кыкта нематет деген курт. Биогумус жасаш керек да. Биогумус азыр силерде кык барбы? Толтурабы? Генен болса жакында мен жанышка бир канча берип берсем берейин. 500 коробка эме берип берейин, сөлжан берип берейин. Күзгө чейин алгыла дагы, күзгө чейин пайдаланып туруп, ошону иштетип алгыла да. Күздө акчасын мага берип алгыла, макулбу? Ошол иниме берип беремин. Бир коробкасы 2000 сомдон. Чисто оригинал, таза сөлжан. Канча килограмм? 10 килограмм чыгат. Анан биз сөлжанды мындай кылып беребиз. Сөлжан жашап аткан жерге баягы фруктовый сетка бар. Баягы фрукты сала турган кара сетка барбы? Пластмасса. Ошого 4 айлык фрукты толтуруп, жанагыдан кийин аябай суулап туруп, баягы сөлжан жашап аткан жердин үстүнө коюп чыгабыз. Бир койгондо 500 миңди коебуз. Жанагы сөлжан багынын ичине чыгат. Кыкка өзү чыгат. Мына кыкка өзү чыккандан кийин жанагы ачкыч. Ошо башың жетпеди. Жанагы кыкта үстүндө жанагы 15 күн турат. 15 күн тургандан кийин сөлжандар аябай чыгат. Баягы сетканы алып турган кагаз коробкага отурабыз дагы. Баягы жерге хлорелла аралашкан баягы 1 литрден суу куюп туруп озун жаап коебуз, азык болот. Жанагы сөлжан баягы жерде аябай балалайт, жашыл. Жумуртка коюп, жанагы 20 күн тургандан кийин жанагыны жаңы коробкага одарып, таразага коюп, ровно 11 килограмм кылып туруп, озун жаап туруп, дагы суу куюп туруп, анан жөнөтөбүз. Ар жак
сатыла турган жактары жөнөдө. Жанагы уруктук тура берет 2 ай 3 ай. Анан баягы ачып туруп эле уже жаңы азыкка кой бергенден кийин жанагы бужырап иштеп кетет да. А баягы сатып атышат го жөн эле барып эле немелер эле неме менен эле салып берип атат го баягында. Бесилик менен. Ол сөлжандар келгенден бардыгы өлөт. Өлүп ошо малдан кийин жумуртка таштап калса ошолор өлүп, ошончо 1 жылдан кийин анан чыгып атат да. А 1 жылдык адамдар чыга албайт, сен мени алдап коюпсуң деп экөө чачташып урушуп, акчасын кайтарып алып атышат да. А формировка болгон бөлөк да, формировка болгон сөлжат сразу өсүп кетет. Ошончо жакшы. Ошончо мен формировка болгондон иниме жиберип берем. Анан ошодон алып туруп эле нормасы 1 тонна 40-ка 20 килограмм. 2 коробка салсаңыздар ошону 6 айда капкара кылып жеп берет. Анан эме кылганда ямага салбаңыздар. Ширинасы 2 метр, бийиктиги 50 сантиметр, үстүнө 10 сантиметр саман коюп туруп, анан кийин 2 шланга жаткызып баягы. Бир жактан суу куя турган болот. Күнүгө эле шалпылдап суу куюш керек деп анда жумуш кылып албай, жөн эле шланга менен соединять этип койсоңуздар өзү эле сугарылып калат. Же болбосо мындай шланга кылып туруп, мындай брызгылка бар. Ошондой коюп койсоңор андан жакшы. Брызгылдетип сугара берет. Ан жасаганга жараша эң эле аз дегенде 5 тоннага жасаган. 5 тонна 40-та. 100 килограмм алып салып койсоңуздар, 3 тонна биогумус болот. 3 тонна биогумус араң эле 30 дарага жетет, билесиңерби? Ар бир лумкага 100 килограммдан биогумус салышыңар керек. Бактын түбүнө. Бактын түбүнө. Ошол 5 жылга азык болот. 5 жыл. 5 жыл аралашмай карасак керек да. Ошондой Ооба, 100 килограммдан ар бир салып. Ошон үчүн 40 канчалык көп болсо ошончолук жакшы турган. Канчалык көп болсо ошого салып биогумус жасаган. 1000 тонна, 2000 тонналап балдар жасап атышат. Ошолор баардыгы эртеге бак отургузат. Себеби дегенде 1 гектар бак алба бак кылыш үчүн 120 тонна биогумус кетет. 1 гектар алма бакка. Ушулай жемет жылуу муздак болбойт да буга. Хот жылуулук керектир буга. Эме кышындасы сөлжандык кышындасы салганда бурту бөлөк болот. Бийиктиги 2 метр болот, ширинасы 5 метр, узуну 5 метр. Ошого баягы буртуна жашап аткан жерине эле улап койсоңуздар, ошого суулап даярдап койсоңуздар, өздөрү эле күздө актырын жөрмөлөп кирип кетип калышат. Анан уже күн ысыганда өздөрү тияктан чыгып, бул жакта азык болсо, бул жакты до конца жеп, кайра биякта переработка кыла берет. Жазда ошону зимний буртту бузуп туруп эле, бөлүп туруп эле салып 2 метр, ширинасын 2 метр, высотасын 50 сантиметр, ширинасын 2 метр, анан үстүнө саман салып, баягы шлемге таштап койсоңуздар болот. Кайра иштей берет. Жасагыла, биогумусту канчалык көп жасасаңыздар, ошончолук көп прибыль көрөсүңөр. Токтун кыгын 2 жыл чиритип туруп, анан биогумусту кылып иштетсе болот. 2 жыл чиритиш керек. Аны сразу бактын түбүнө салганга болбойбу? Болбойт. Химия бар да, анын ичинде. Химикат бар, неме ортуп коет. Тамырды ортуп коет. Мына 40 ортуп атпайбы тамырды. Мына ошончо малиналар саргарып кетет. 40 себилген малинаны карасаң, заң баскандай болуп, жарбылары сапсары болуп, курап калат. Бул курт. Неоматет курттар бар, тамырга кирип, тамырдын ичиндеги азыкты жеп коет. Анан ошолор чыгарган заң барып жалбыракка келип такалгандан ошол курттун заңы ошол саргарган ошол кыгы ошол курттун кыгы ошол. Ошол учуна чыгарып берет да. Силерде жанагындай интенсивный саткылганга, мисалы гектара черешня алганда бир сорт алса, ошого гарантия болот, полный ошол сорт. Ооба, гарантия чыгышына дагы гарантиядан көктөшүнө дагы гарантия берет. Жок, сортуна. Сортуна гарантия. Бир сорт болот деген гарантия. 1,5 гектар. Экроватот койлу. 1,5 гектар кортега бар. Аттандырып коюп турган да. Анан сорту аргандай болуп калды, андан еще мондай бышып атат да, мисалы, ортосунан баштап туруп, июлдун аягына чейин да, мисалы, подряд бышпай атат, Сорту бөлөк экен онда. Жок, кээ окшош болсо делечи, ошол башы эрте башталып туруп, анан аягы аябай кеч бүтүп атат да. Бир убакта бышпайт. Биздин сорттор Шамалдан мындай болбойт, таасир болбойт. Шамалдан таасир болгондо, мисалы үчүн кандай? Шамал таасир болсо, башынан баштап аягы эң акыркы бышыш керек. Ал жерде сиз айтып атасыз, бирден бышып атат да. Ошо да шамал таасири жок. Бул жерде сорттон да. Сорт.
Bizde ayda zaman apolitil boyunca aşı düşünüyor çoktan iyiyiz. Belki almışsın abrikosta apolitil bulu mu? O bulut universalni abrikosun apolitilleri olup onu alып kelip bir sort bardırın çаңдаштырып алып турган универсальный сорттор болду. Ошодон койсо болот. Көбүнчө эле эми баягы мына суугураак жерлерге аполитил менен эккен жакшы да. Ысык жактарга самоаполия иши жакшы. Силерге аполитил коюш керек. Анан силерде алчага мына ким эмени чаңдаштырып, ким эме отургуза турган болсо, кордия отургузса, жалаң кордия отургузуп албаш керек да. Регина кош керек. Регина кордия аралаш болсо ошол жакшы чаңдаштырат. Анан адан сырткары дагы мына Кашкар гилес деп коет, бир жагы сары, бир жагы кызыл гилес, анан драгана желтая тоже отургузуп койгон жакшы болот. 1 гектарга хотя бы 53-түк 25-25-тен кош койсоңуздар зыян тийбейт. Bizim neme var da şalak kanalında, böyle Karalevski'den sortlar var, o apolitil gerek mi canlar diyoruz? Gerek. O gerek. Gerek o. Ошон үчүн бир жыл жакшы болуп, бир жыл майда болуп калганы ошондон да. Универсальный сорттор бар. Көбүнчө эле буларды баягы кышка сактала турган, баягы кургай турган сорттор. Неме Юнуспей, Халилоглу, Кабаши ошолор жакшы чаңдаштырат. Бизде азыр көлдө барбы? Глястан жакшы түшүм болуп Көлдө көп да. Көп. Бу як дозгурку 3 жыл болду да уже. Бою деле кичине жакшы алмалы болду да. Çok былтыр кысында жакшы. Өзү отургузганда бизге баягы 30-га 30 отургузуп алабыз го. Ошол 5 жыл аркага тартат бакты. Эгерде баягы мен айткандай кылып отургузса өзүнүн немесинде фазасында өсөт. Бактыра топурактуу жер түшөт да. Топурак жер. Таштап, биздики таштак болуп атпайбы аябай. Таштак, кара топурак, неме. Бирге бире алып атпайсыз. Канчанчы эмеде. Анан жаңы топ биогумуска аралаштырып берип атпайсызбы? Таштын таасири жок. Таштын Алла Таала бизге айдап койгонда. Эң болгон жерде. Жок, биз келип атпайбы экен, тиги өрт менен жана алмурт ооруп атпайбы биздечи. Алмурт жана чайырчыгы ооруп атат, анан алмурттар карап өлүп калат да. Ошонун дарылары бар. Бактериальный ожогтун дарысы жок. Onu kıyıp keseriz bırak. Kıyıp çok tutuş gerek. Canlı sortluğa tutuş gerek. Polnosta öyle tüymeden. Tüymeden öyle tamam. Amerika'dan gelgen oğru ayıkpaydı da bu rak da taraftan rak. Örüktün jana çayır çıkıp anan kurak kılıp da ошол. Örüktün çayır çıkıp kurak atkanın sebebi biz örüktü stabilne sugarbayız da. Stabilne su içe turgan bolsa gilesten dağı örükten dağı almadan da çayır çıkpaydı. Biz bolsa misal üчүн örüktü kantары turup bir koyup koyuyoruz, bayağı уже сока движение неме ашça сок алып алгандан бир жерден жарып чыгып жатат да. Ошол үчүн капельный. Биздин дарактарды ученыйлар эме кылып көрүптүр, полностью. Изилдеп көрүптүр. Эң көп суу ичкен 30% суу ичет. Ошол үчүн түшүмдө каласыз. Мына баткендеги дарактар ошо 12% ичет. Суу жок экен да. Суу бар, бирок ошону коюшту билбейбиз да. Капельный коюп, ана влагомер коюп койсоңуздар, телефонго уведомление келет. Мына влажность түштү. Суу коюп коюңуз. Суу коюп коесуз. Капельный болгондо капельный сууну постоянно коебуз жердеги. Өзүнүн маалы менен коюп. Сурайт. Влагомер өзү сигнал берет. Силерде суу түгөнүп калды, неме влажность түштү. Давайте суу койгула деп сигнал келгенде эле анан коюп коесуздар. Анан дагы сигнал келет. Влажность нормальный болду. Өчүрүп койгула деп. Чайыр ошондон чыгып анан. Чайыр ошо судан чыгат. Қан тарып туруп бир суу бергенде ошодон чыгып кетет. Бул болезнь Кыргызстан боюнча. Капельный койсок ошол токтойт сразу. Капельныйде өтө пайда көп да. Капельныйде кылганда ошондо 120 тонна алма аласың. Капельный койбосоң 10 тонна, 15 тонна жүрө бересиң. Капельный койбосоң дарагың өспөйт. Мына капельный менен бардык азыкты ошо тамырдан бересиң, неоматеттер менен тамыр орса ошол менен берип коесуң, дарысын жыргалды. Ошон үчүн капельныйга өтүп. Жана булар ченегере менен топурак коюш керек жерге. Топуракта булар. Ар кандай. Пипетка, капельница болот. Каласаң брызгылка кылып коесуң, бардык түрлөрү көп да. Каласаң мисалы үчүн ушундай кылып коесуң, суу келе берет дагы, дарагыңа дагы берет, анан бул жакка коюп койсоң фонтан кылып, ортосундагы будай эгип коесуң, ошо будайны да сууга берет. Будайды дагы мини трактор менен оруп аласың. Ошол жерден мисалы үчүн сугат болгон жерден сен азыр бак кылгандын ордуна мен будай эгишим керек деп атпайсыңбы? Ошол жерден сен 4 тонна будай алып турасың. Сугарылган будай. Сугарылганда көп түшүм берет. Ооба. Будайды
Сушка жөнүндө biraz маалымат берип коюңуз. Бизде абрикостор убакыты келгенде өтпөй калып атат да. Мына азыр силер абрикостормдун бардыгы эмнеден баягы котур болуп калды, чотур котур. Бул деген погода ошондой. Баягындай неме деп коет, бизде шак деп коет, силерде эмне деп коет? Шүдүрүмдей. Ошо да шак түшөт дагы, андан кийин баягы өрүктүн бетинде капелькалар пайда болуп калат, суу. Күн чыккандан кийин лупага окшоп турган баягынын немеси бетин күйгүзүп коет. Ошодон эле көп эмес. Ал деген постоянно боло бербейт. Бир 3 жолу шак түшүп туруп, анан ошону күйгүзүп койсо эле болду. Анан ошол пигментный пятна болот дагы, анан чоңойгон сайын алда чоңоюп, мына чотур болуп калат. Ошон үчүн противоградный сетка деп коет. Ошону тартып койгондон кийин шүдүрүм түшпөйт үстүнө. Тоннук болот ошон үчүн. Түшүнүңөрбү? Ушунда баг отургузганда илимин алыш керек. Бакты дагы отургузганда эле букту баракты эле отургузуп эле анан мен мынанча кылып деген эмес. Окуш керек. Окуп отуруп, шуну бардыгын не сиңириш керек. Мына азыр силерден балдарыңар болсо, бойго жеткен азаматтар болсо, тетигилер ушул агроном болуп, ушул плодовочник болом десе, бизде ушу Краснодарский крайда ошол Краснодарский аграрный университетте 17 орун бар. Бюджетный орун. Бекер окуп келет балдар. Жатаканасына төлөп, курсагын тойгузуп койсоңуздар окуй берет, бекер. Ким кааласа жөнөтөбүз. 4 жыл окуп, ошол жерден агроном болуп келип, мына айылдагы бардык бактарактар боюнча кандай проблема болсо ошо чече турган болуп калат. Анан Якутияга дагы жөнөтөлөбүз. Ал жакта дагы бекер батыр. Окуусу дагы башкасы дагы. Эгер кааласа, ошо биздикилер балдарыбызды ушул мындай туура эмес кылып атабыз да. Бала чоңойду десе эле мына билбейм силерде кандай, бизде Ошто бойго жеткен баягы кызбы, балабы деп карабайт. Сразу Москвага кетирилет. Өзүңүн жаның бак. Өзүңүн жаныңы бак, анан бизде баласы. Ушул деп жөнөтүлөт да. Ушул туура эмес. Бала барат, баягынын эне сүтү оозунан кете элек, наристе. Ал жерге бар башка коомго түшөт, бир озу бузуку жерге түшөт, бир мындай аморальный бир типтерге кошулуп ошол жерде жашайт, баланын тарбиясы бузулат, баягынын ой жүгүртүүсү айнейт дагы, анан баягы бала анан эң жаманы ден соолугун жоготот. Эң оор иштерди жасап баргандачы, бетон көтөргүзөт, тияк кылат, үшүктө жүрөт, ошентип биякта мээлүүн жашнакай баягындай погодада жүргөн бала резкий баягы немеде суукка барып, ошол жакта жашап калгандан баягынын ден соолугу дагы, мисалы үчүн, 1 жылы 3 жылга карыйт. 10 жыл жүрсө, баягы 50ге чыккан кишидей болуп карып келет. Ошону түшүнбөй атат биздин ата-энелерчи. Анан бирөктү балдарды окууга окутуш керек. Балдар окуса, рызкысы өзүнүн жеринде болот. Мына азыр Кыргызстанда 1 жылда 80-70 миңди бүтүрүүчү бар. Ошолордун эмне бир 10 жыл только аграрияга ошолорду окутуп кое турган болсок, Кыргызстан боюнча 700 миң агроном болуп калат да. Ошолордун бардыгы Кыргызстанды гүлдөтүрмөк. Мына биздин азыр 83 окуу жай бар, жогорку окуу жай. Ошонун бардыгы эмне юристке, экономистке, анан дагы Аланбай, Түкүнбайга окутуп атат. Ошону мына биздин мамлекет башчыларыбыз азыр мыйзам киргизип туруп, 83 окуу жай болсо, ошонун 60-ы айылга кызмат бере турган кесиптерди гана окутуш керек. 76% бияктабызда туруп, айылдабыз. Агроном, суатчы, ветврач, анан дагы бир кесип бар. Бул мына ушул сүттү переработка кылчу, ошо окшогон айыл чарбага кете турган гана эмне кесиптерди окутуш керек. 60 жогорку окуу жай. Анан калган 23-ü, пожалуйста, окута берсин. Бирок алардын беркилердин 23-ün контрагын $20.000 чыгарып салыш керек да. Кымбат кылып. Ошолордун за счет этиби беркилерди бекер окутуш керек да. Пускай байдын балдары окусун $5.000-10.000 төлөп туруп, берки мейве чаралардын балдарын бардыгын агрономияга бекер окутсын. Керек болсо эмне 3 мал тамагын берсин. Мына ушундай саясат жүргүзүш керек. Себеби энди айылда агроном жок. Мына силердин айылыңарда агроном барбы? Мына айылда канча киши бар? Канча бар? 700 түтүн. Общий где-то бир кеминде эле бир 700 жарым миграцияда турат. Мына бир 3000-4000 адам бар экен да, турат. 3000-4000 кишиге бир агроном жок, турат.
Жоқ дегенде сіздерде 10 агроном болуш керек. Bir ayda 10 агроном болуш керек. Барлығы сіздерге совет беріп, алчаны қантып бұташ керек, тегіне қантып қараш керек, оны барлығын айтып беріп тұрған специалисттер керек. Мына туғандар сұраулар болса беріңіздер. Беріңіз. Мен тамағатылығыз болайын. Шындығында сіздердің түштікке қарағанда біздің тарапта елдер шындығында көп жерге емейміз жоқ та. Ана мен мысалы жеке өзімді айтсам, мына азыр креаторлар 5 көчет алып келеді. Ана креатор бізде семинарлар болып, бағбасы қойшы. Жаққа түсіп қалып, көчетім кетті. Мысалы бетмеймін, алпа тоқылуға, ана барғанда тегемді. Ана мұндай да, мен де бір жақсы ой бар еді. Мен дағы өзімден бір гектардай емем бар, жер бар да. Мен жаңа шағылан деп, ана осы женге, сен айтқанда бір жақсы көчет егіш керек та. Бірақ еткенде емне көчет егем, жана қандай көчет егем. Ошон келечеги кандай болот? Мен ошол кеткен чыгымды ошол актай аламын. Мен ушундай сурап турат да. А мен мисалы айтканда сен айткандай баягы агроном эмесмин, чындыгы. А мындай кыргызчылык кылып, тиеп алып эме көчөттөрдөн кудалашуу керек экен. Биздин система менен айтканда айыл системасы. Алманда бар дегендей балдар дегенге. А бирок менин көзүм жетип эле турат ошон үчүн. Мисалы кандай жакшы эме барабыз. Пажай деп эмесин дегендейчи. Ана мисалы мен ошол ойлоп жүргөндө жаңы эле жатыр, биогумуз боюнча. Бул биогумуз химиялык жерсемчиликтерге караганда бир топ эффективдүү пайда берет экен. Мен ага көзүм жетет. Бирок мен ошону кантип иштетем? Ана менде деген республикалык бактаракта сүйүүчүлөрдүн эмеси бар, группасы бар. Ана постоянно айтсам, биз жагы эмес, жалаң түштүк тараптагылар ушундай биогумуз сатылат. Ар жакка ушул менин көп байкаймын ушунча. Биздин көлдөн сөз муну сатыш керек, деген карточка сатылат ушундай да. Ана bizde ошон үчүн мен айтып атканым ошол болуп атпайбы. Азыр баягы биздин эл муктаждыктан бир жагынан, экинчи жагынан ушул өзүбүздүн бир түшүнүгүбүз кеңейип атат. Кудай ошол жагы эл баягы каяктан проблема ошол жерге эме кылышыбыз керек, көңүл табышыбыз керек, кудай ошол эметип калдык да. Азыр баягы түшүнүк өсүп келди. Чындыгында биздин түштүк тарапты мен жакшы билем. Азыр сиздер бизге караганда жөн эле 20-30 жыл мурун эме кыласыздар, алар баягы жердин бардыгын билет дегендей. Ана сиз айтып атпайсыздар, технологияга бардычы. Эми мен жана технологияны айтып отырсаңыз, анча технологияны жасай албайсыз, мисалы. Лично мен айтып атпаймын. Эме кылганда жана биогумуз жана сиз айтып жүн сагыш керек деп азап початып атпайсыздар. Ана мен жана сиз ойлонуп отурам, ойлорум кыркай анда. Чындыгында да? Мен ошондой адамсыздар. Ана мен ошо 5 атайын кызым деген ошол да. Мен эки күндө айтып атпайм, көчөт алышым керек. Москвада уулум бар. Анда акча салгынмын, баягы эме кылышым керек деп. Мен ошондой план болгом да. Анан мен ошон үчүн мындан бир 2 жыл мурун бир 3 тоннадай үн жатат. Аны бирөөлөр айтып кой, мындай эметип коюн деп аны үстүн салган менен жаап, аябай суудан куюп, чирисинде салган менен жаап кетип менен шаарга салган күндүн ысыкчылыгынан эмени салган эмес болуптур. Ошол турат. Мен ойлоп аткам ошону барып эменин арасына төгүп эмге топурак аралаштырып ана көбөйүп ошол. Арасында айтып атса аякта эмени жолоктоп калат. А сиздер мен деле түшүнүп турам анча. Бирок топурактын биздеги таштаган керек топурак. Илгери мурун чиринди кырктарды сатып эткем. Ана ошондо да бизде көрдүңүз ошондой эле чиринди кырк болот, жакшы болот. Бизде ошондой идея менен болуп калган. Ана мен сиз айтып отурсаңыз, сендеги таксакка чыгып калат, боролуп калыш керек деген сыяктуу. Мындай да, мына чиринди 50 килограмм чиринди 10 жылдык чириген кыркка караганда 2 килограмм биогумустун күчү артты. Аны жөн эле мусор кылып, аны аякка алып барганын кереги жок. Анан кийин тетигинин чиритүү өзүнүн эмеси бар. Цемент болуш керек. Кадимкидей цемент болуш керек, оозу кичине болуш керек. Ошол жерге толтуруп, оозун жаап коюш керек. Анан ошондо чирип, ошондо анан кийин баягы уруктар бадыракка окшоп жарылып, аябай кызыйт. Канча күйөт. Мына ошондо анан кийин комбинация болот. Азыркы алып баргандарда ото чөп менен кожо бар. Анан себесин анан 2 жылдан кийин азык болот. 2 жылга чейин жана ото чөптөр тиги биз салган кыктын күчүнө алып коюп атпайбы. Жөн эле убаракерчилик. Анан көрөктү үйүп туруп эле 1 гектарга ошо 1 тоннасына 20 килограмм сөлжар салып койсоңуздар, ошол 1000 эсе артык. 600 грамм биогумус берет, 600 килограмм биогумус берет. Айта бере уже бирок жакшы.
Eller düşünüp kaldı azыр бардыгы биогумус салынды. Биогумус деген бул силер менен калат. Кык болсо эле болду, жүрө бересиңер жашап. Кыгын эле берсеңиздер жеп. Не? Жоғалып кетпейді да. Жоғалып кетпейді, еш жаққа жоғалып кетпейді. жаңа чоңайып қалған бақты көз солы ғой. Çoğu ekonomi baktı kışta. Kışta ya? Kışta götürüyorsun. Tamırın genelde kazıp duruyor ya tamırın. Tamırın genelde kazı kışında soğukta vatkanda götürüyor. Soğukta şunda söyledi. Uktağın vağında. Uktağın vağında. Ne de otasınız? Biyogumus'ta. Ya өсіп отқан бақтар бар да жақсы өспейді ошоны сіз айтып біз ойлап қойып қырық салсақ деп ше. O biyogumus var. Mına darak mындай болуп, момда. Өсіп отқанда darak бутак болот. Анан тамыр ошол бутакты ээрчип өсөт жердин асты менен. Мына карап туруп мына эгерде бутак могу жерде болсо, могу түйүнө саласың. Биогумустун шерби. Анан тетиги столдун астында эч нерсе жок. Ал жерде ооз тамырлар жок. Ал жерге кык паленбайды берсеңиздер, наоборот оорутат. Штамп ооруп калса, ал деген заң ору менен ооруп кала турган болсо, штамп 3 жылда эле, 2 жылда эле өлүп калат. Могу тамыр моундай кетет, дарак моундай болсо үстүндө. Могу жерге бересиңер. Ооз тамыр шерби. Ошондой деп атат. Анан 10 жылдык дарак болсо, түшүнгө кирген болсо, жылына 3 килограммдан салынат. Эгерде түшүнгө кире элек болсо, кичинекей дарактар болсо, жылына 2 килограммдан салынат. 1 жылдык көчөткө 4 килограмм. 4 тешик кылып туруп, 4 биогумус салып коесуң. Биогумусту. Анан жанагыны 10 сантиметрден ылдый казбаңыздар. 10 сантиметрден ылдый уже баягы майда тамырларды жуып аласыңар. 10 сантиметр лопатканы жарым лопатка 2 тээп туруп эле ошол жерге 1 килограмм биогумусту салып, үстүн жаап койгула болот. Ото чөптөр аябай басып кетет да бизде каракаяк дегенчи. Ошо ото чөптөргө туугандар аябай сыртын плотно кылып жаптылар. Бир да неме чыга албай турган туруп, баягы сетка менен тоскула. Бакты. Бир да чтобы эч нерсе коен өтө албай турган тосуп туруп, баягы жерге анан кийин нормасы 1 гектар жерге 800 өртөк же 400 каз киргизип койгула. Чаңын чыгарып берет экен. Вообще бир чөп көрбөйсүң. Тамырынан бир кастырып. Эч нерсе койбойт. Вообще мен таң калдым. Отосунакта турбайбы ошолор? Ошо кичинекей эле бизде да камыш көп. Камышын деле, бүргөн шыпыргысын деп бардын жеп салат экен. Иштеме бербеш керек экен болду. Өзүн таап жей бер деп коюш керек. Жеп салат экен. Чыкты дегисе эле вообще страшный экен. Анан оозу мындай болот экен да, онукучу баарында. Мындай болот экен да, баары кыркат экен. Тиштеп туруп эле мынтип койсо эле жулуп алат экен. Өтө жаман экен. Так что ошо өрдөк менен эле тазалап койсо болот. Вообще эч нерсе чыкпай калат. Көчөттү жумшаттан пайдасы барбы? Суу керек. Жумшаттан. Түбүн жумшатканда аба менен баягы кислород менен обмен болот, анан кийин суу жакшы сиңет. Ошон үчүн түбүн жумшатыш керек. Тамырда кемес жок. Ошо 10 сантиметр алыш керек да. 10 сантиметр эле казыш керек. Баанда жаш особенно поликарликтердики тамыры мындай 15 сантиметрден ылдый түшүнөт да. Ооз тамырлар. Илгерки биздин бактар бакчылар чыдайт далар, чоң бактар. Биздин бактарды менен биягын чаап салсам менен ара койсо. Ала биздечи баке, алмурут капкара болуп эле болуп калды. О, бактериальный ожог айтып бердиңиз. Рак. Ол да аны алып ташташ керек уже. Жок. Америка дагысын таппайт. Өздөрүнөн чыккан ошол жактан келген оору өздөрү таппай атат. Өрүктүн чайы бар. Аларга айтып бердим, сугаттан. Капельный кылсаң токтоп калат. Биз чыгандай Нурмат байке өзүнчө салат. Састап Жок, кабай эме. алма өксү ошо суу негизи тамырын жеп жакшы өстүрмөй койбойбу? Саздак жерге өрүк эмелер, мына саздак жерлерге өрүк, алма, өрүк отургузса болбойт. Алар ал жерде баягылардын тамыры неме изилишке эмеден нымдуулукту жаман көрөт дагы өспөй коет. Андай жерлердин немесин текшерип көрүш керек. Эгерде щелочный неме болсо,
Ancha жылдан, көп жылдан бері ошол жерде саз болгон болсо, ошол жерде шелищный неме болсо баягындай. Почва боло турган болсо, шелищный боло турган болсо, ал жерге голубика отургузуш керек. Голубиканы 1 килограмм 1,5 миң сом. Ал жер наоборот выгодный да бизге. Голубика. Черешнядан голубика чоңойт. Чоңойт да. Европа полный эле да ушундай саздак жерде аякты өстүрүп эле Европанын немеси бир аз бизкине караганда башкачараак да. Саздак эмес белки. Туура эмес, түшүнүк. Нымдуу болот да, Ным болот, бирок саз эмес да. Саз эмес. Бул чындаган саз жок да, мына мен жазгамал бул эмеден көп өтүп каламын, ушул жерлерде көрүп калам да, ушундай. Голубиканын местасы экен деп коем. Ошондой жерлерге голубика отурат. Мощный болот. Голубика Польшадан келет. Ал эмне голубика? Голубика деген карагатка окшош, бирок крупныйраак болот. Аябай сонун ягода. Анан аны Кыргызстанда өспөйт. Андай почвалар өтө аз болгондугу үчүн 1 килограмм 1,5 миң сом. Аны деген баягындай эмелин мындай неме бар, сливки деп койгон неме бар, багында сүт бар. Ошо сливкадан куюп алып жейт байлар. Üstüne баягы шоколадный стружка кылып. Аны биз не дегенди билбейт өспөгөн. Билбейсиз да. Жана байке, азыр тиги алмуртты кыйыштырабыз да. Ошону кайсы убакта кыйыштырыш керек, кандай кыйыштырыш керек, ошо ойнун алманы алмуртты неме бутоо жок кыйыштырганда жазындасын кыйыштырасын. Анан кийин бар көчөт жасаганда ой болот. Не кылып атасың сен? Кээ бирөө жана эрте кеч болгондо өспөй калат деп эмелерчи. Ошону жазда кыласың. Аны немени бандай прививканы жазда кыласың, бүчүр салганда августта кыласың. Эгерде бүчүр салам десең, бүчүр салганга август жакшы. Августтун этегирагы жакшы. Эгерде баягы үстүнө бутак улайм десең, мында жаз жакшы. Бирок баягындай ону улаштырып, андай-мындай кылгандан билбейм, для себя болсо жасаса болот, баягы чоң производственный бактарга мына чоң институт. Аркасында бир 15-20 профессору бар. Анан чоң производственный неме, инвентро лабораториясы менен ошол жактан чыккан эң сапаттуу көчөттү отургузуп, ошодон сапаттуу мөмө алган жакшы да. Кыйыштырып не тема. Сухофрукты боюнча айта турганыбызда чернослив, анан абрикос. Мына ушуларны кургатканды үйрөнүңүздөр. Бизде аябай мындай ушу кургаган мөмө жемиштерге талап көп, өзүбүздүн ичибизде. Bizde mınday olup koy, tigi boş жактан сак нава ысык болуп кой. Бизден кургатканда биздин ысык жетпей калып атат да. Жетпей калат эле. Түшүнүп атам, ого сушилка койчу. Бая айттым го, сушилка жасап бере турган балдар бар. Сону бул жасап берет, биякта кургата бересиң. Жанагы Анан сорттон алмаштырыш керек. Сушилка барса ошону алып келип иштетсек да. Ооба, силердин дагы немеңер баягы сорттоңор начар да. Бак кургатканда силерге сөөгүнө жармашып эле калат да, эт жок. Сортто алмаштырыш керек. Мына Халил оглууну отургузсаңыздар, бул бактын үстүндө өзү кургай берет. Ошол жакшы билсеңер. Жанагы силерде неме бар го? Шалак ат келдинчи. Анан жана бизде Гольдожа Королевский деген ошолор кандай болот? Сугалтыргы кургабайт, булар ранний сорттор. Өзгөргө да рахмат, ушундай жакшынакай эмели түшүндүрүп бергениңерге чоң рахмат. Өмүрлүү болгула. Деңиңер сак болуп, дайыма ушундай элдин керегине жарап жүргүлө. Рахмат. Чоң эле. Бир суроо беребиз. Беребиз. Биз 10 чакты жылдын ушу полкарит кеткенбиз да алмачы, анча-мынча. Сербия. Иә. Сербия. Каяктыкты билбейм, бияктан алганбыз анан жакшы өспөй койду да, биз жакшы баккан жокпуз. Анан кийин кыйыштырып туруп, обычный сорт кыйыштырып койгонбуз да. Анан ошондо эми обычный сорт болуп чыгабы, жок айыл эле тиги тамыры неме полкарит болуп калат. Тамыр бул насос. Насос. Анан бул жагында подвой. Бул эмне? Бул сорт. Сорт кандай болсо ошондой чыгат. Насос не имеет значения. Насос бул жапайы дарактын эле эмеси да, тамыры. А бул жакта культурный подвой бул бөлөк. Мисалы үчүн семеренке койсоң семеренке чыгат, наливка койсоң наливка, апорт салсаң апорт чыгат. Жок, ал түшүнүктүү, сорт ошол чыгат, бирок чоң чоңойбойт. Поликардик бойдон калат.
Жана чемайка. Мөмөлөрдүн куртунайын дарса өтпөйсүзбү? Жок. Ошону эмне дарла себиш керек? Мына кышындасы Жылдар кандай себеп атабыз? мына кыш мезгилде декабрь кезинде декабрь болгон кезде медный купорос, то есть железный купорос алып келишиңер керек. Темир купорос. Мына декабрдын 5-inde мына өрүк, алма, бар жокту баягы менен жууш керек. Прям агызып Көкташ жууп таш керек. Көкташ, Жок, темир купорос. Өзүнчө, Темир купорос. Анан ошону 5-февралда анан медный купорос 2 ай өткөзүп туруп, мына декабрь менен январда өткөзүп 5-февралда анан медный купорос. Экөө тең 3% кылып себеп койсоң, ошондо 80-70% курттардан кутуласың. Анан калганына эрмен, шыбак, кекире деген чөп бар. Эрменди аласың, 1 килограмм эрменди күздө оруп коюсуң. 1 килограмм эрменди алып туруп, bir kazan suga salasın 10 litrege kaynatıp durup anan oşo idişi menen koyup koyuyorsun çöp söğü menen 4 gün turgandayın ayyabay açıyorsun çıkart janagına anan жаңы pulverizatör satıp alasın organika üçün жаңы organika chlorella relik işletiş üçün aktif rasa aktif organik işletiş üçün janagını menen koyup durup bayağı menen juyu veresin каждый 15 gün oşon menen обработка kıla veresin bar жок tal telekterge de sebep var evdekilerden öyle versin Başkalarının beri yok duruyor şimdi. Darın dene gerek. Ondan keyin bayağında Sturchkovoy yeme kalemperi var. 1 kilogramı 100 so'm mu 150 so'm tursa gerek. Sturchkovoy kalemperi. Açık kalemperdi akılesinde jana 10 litre muzdaq suga jimitip koyarsın. 10 gün turgandan günüge tiyaka ötüp aralashtirip, buyaka ötüp aralashtirip turasın. Janagından 10 günden keyin alıp turup 1 litrini alazındağı 10 litre suga çalıştırıp turup bar жоğuna severir. Полностью. Çaçır. Çaçıp pomidor, bolgarski перец, kartoşka, bal, sap, bar жоğuna severirsin. Aldağı ziyankeşleri öldürür. Bu ne darlı? Tak, hazır relik jönünde aytып berem, alып berdim. Buna relik organik. Tuğanlar buna işte organik, relik organik. Bunun sın degeni var, sın markası var. Bunun borun markası var, kremli markası var. Ve ana keyin molibden degen markası var. Buna bor menen sır emege gileske çaçar. Kremli menen molibden de almaga çaçar. Arganda emesine karap karamakka çaçar bardır. Özünün norması 1 hektarga 2 litre жетет. Bir sepkende 2 litre sevilir. 3 jolu 850 so'm. 3 jolu обработка болот. Ушул азык бардык азыктарды толуктап берет, бардык витаминдерди берет. Анан түшүндүрүктү 30%-га көбөйтөт. Анан үшүк алып кеткен дарактарга сепсе стресстен чыгарат. Өтө көп пайдаландык буну. Былтыр келдилер. Былтырдан бери иштетип атабыз биз. Биз алмабызга чачтык. 4,5 гектар жерде алмабыз бар. Галавал деген алма, эртеп сатылган ошого чачтык. Анан клубникабыз бар. Клубникага септегиле башкалардын клубникасы августта сап-сары болуп уже жалбырактары күйүп неме болуп калды. Бүрүшүп калды, а биздики болсо капкара бойдон тура берди да. Көк мөк болуп. Анан бедеге чачтык эле, бедебизге чачтык эле, беде чачылган жер 2 жолу орулду, неме 3 жолу орулду, 3-4тен бериге чыкты да. Чачылбаган жерди тизеден өтпөдү. Кимдин бедеси болсо рекомендую да. Чачыңыздар. Ала бериңиздер. Бул көтүн бардык ушул вет аптекаларында сатылат. Сурасаңыздар беришет вет аптекаларда. Биз жөн эле представлять этип жүрөбүз мына релик. Ким бала чакама органика алма жедиремен, органика өрүк жедиремен, органика помидор, органический продукта жедирем балам үчүн, өзүм үчүн дегендер ушуну иштетиңиздер реликти. Анан хлорелла деген бар, биогумус деген бар, раса актив, раса органик деген чыккан. Мына только ушуларды иштеткиле булар чистый органика болуп эсептелет. Бир дагы фунгицид, бицид жок булар. Булар бедесине эмеге чачарда болот экен да. Иә. Бедеге арпага, буларга суу аралаштырып туруп беребиз да. Суу аралаштырып, ооба. Мына ушуну 50 литр сууга аралаштырып чача бересиздер. Ушулда. 1 литр. О, 1 литр 50 литр. Vitamin, turşu mende vitamin var. Bir yol çaş gerekli bir yol çaş. 3 yol çaş. 3 yol çaş. 3 yol çaş. Bedenge 3 çalıkta 3 yolu ucu. Ova. 3 çalıkta 3 yol çaş. Mesela bu da yeme var. Misal üçün bedege misal üçün kremini çaşa turgan bolsаңыздар,
жанагыда кремний менен борду аралаштырып чачсаңыздар еще эффективдүүрөөк болот да. Мына килеске бор менен неме цинк жакшы болот килеске. Канча 3 жол обработка кылып койсоңуздар ушуну. Гүлдөгөндөн кийин бир обработка, анан түйгөндөн кийин бир обработка, анан кийин бышарга жакын дагы бир обработка кылып койсоңуздар өтө түшүндүрүктүү көбөйт. Анан кийин немени мындай бышык кылат мөмөн структурасын. Ошон үчүн рекомендую. Таза органика, Таза органика, эч кандай кошулмалары. Муну кайсы убакта чачсак болот? Муну айттым го, баягы гүлдөгөндөн кийин бир чачасыз. Гүлдөп баран түйүп атканда бир чачасыз, анан кийин бышарга жакын бир чачасыз. 3 жолу, 3 обработка кылыш керек. 1 гектарга 2 литрден кетет ар бир обработкасына. Чагылыкта чачат эле. Анан чагылыкта чачабы? Беденде жаңы чыкканда бир чачасыз, анан экинчи ооруп бүткөндөн кийин дагы бир аз көтөрүлүп дагы бир чачып коесуз. Ушундай болду чачып. Көтөрүлгөндө бир аз көтөрүлгөндө чачып коесуздар. Бардыгыңыздарды айтам, алып чачыңыздар, дарактар иммунитеттүү болот, оорубай, көп пайда болот ушуна. Рахмат туугандар, келип бергениңиздерге көп жолугушуп турайлы. Чогулуштарда дагы мына ушу Жаныс иниме рахмат. Силерге ушул мына Жаныс биздин расходдорду көтөрүп, полностью алып келип карап атат. Ушуга бир дуа берип койсоң, бир батаңызды берип коюңуз Жаныска. Көп кетириңиз байке. Денсаулығың чың болып, өмірің ұзын болып, бала бақыра, жерге жең менен, енең дошың менен тең қарып, жетелі сүйгеншігіне татыған жақшы инсандан бір айырылып. Разы болдуңар.